адам баласы жаралгандан бери эчендеген коомдор жылдар өтүп, күндөр алмашып, ушул техниканын заманына 21-кылымга жетип келипсиңер. Ушул заман, ушул кылым, ушул коом өзүңөргө кут болсун. Мурда мисалы үчүн жалаң СССРдин мезгилиндеги советтик державада жашасак, азыр эркин мамлекет болуп эркин жашап атабыз. Ошол пайгамбарыбыздын өзүнүн айткан хадистери бар. Бир сахабалар менен топтолуп отуруп, бир сахабасынын даражасы өтө жогору экенин байкап калган пайгамбарыбыз: "Сиз кандай жакшы жумуштарды аткарасыз, булардан сырткары" дегенде, "Мен деле ушулар сыяктуу намаз окуйм, Куран окуйм, Аллага ибадат кылам, орозо тутам. Анан бир гана өзгөчөлүгүм күндө жатаарымда, жүрөгүмдү тазалап бер Алла Таала, менин жүрөгүм таптаза болсун" деп Алладан суранам. Көрсө, ошол жакшы сөздөр үчүн бул ошо сахабаларынан улуу турган экен. Силер дагы ушундай жүрөгүңөр таза болуп, бири-бириңерди сыйлап, баарыңар бир максатты көздөп, бир жолуга карай умтулсаңар, Кудай буйруса, Алла Таала жакшы жактарынан жол берет. А дүнүйө бу дүнүйөнүн бактылуулугун берет.